Түркия Орусия учагына кол салган чырдан көп өтпөй, Орусиянын коргоо министрлиги Түркия ислам мамлекетине мунай сатып алат деген корутунду чыгарды. Орус бийликтери сөзүнө далил катары ислам мамлекетинин аймагынан Түрк чек арасына кетип бараткан миңдеген мунай жүктөлгөн цистерналардын сүрөттөрүн жарыкка чыгарышты. Өз кезегинде Түрк президенти бул жалган жала деп, сүрөттөр далилденсе отставкага кетерин убадалайт. Түркия чындап эле ислам мамлекетинен мунай сатып алабы? АКШнын каржы министрлигинин билдирүүсүндө ислам мамлекетине тийиштүү аймактардан $1,5 миллиард жакын мунай чыгарылып турат. 2014-жылдын аягында Иран жана Сириянын мунай чыгаруучу жайларынын жарымынын көбү ислам мамлекети ээлеп алган. Былтыр февралда суткасына 45 000 баррель мунай өндүрө баштайт. Өндүрүлгөн нефтинин кийинки тагдыры кандай? Жакынкы чыгыштын эксперттери Дэвид Блаттердин айтымында, ислам мамлекетине тийиштүү мунайды чыгарып иштетүүдө атайын инженерлер жалданган. Ал эми Орусия Франция АКШнын негизги мээлеген объектилеринен болуп, так ушул киреше алып келип турган мунай иштетүүчү заводдор болгон. Бул мамлекеттердин негизги максаты ислам мамлекети каржылаган мунай жолдорун бууп салуу. Тазаланган нефть 90-жылдары Саддам Хусейн негиздеген контрабанда жолу менен өткөрүлөт. Ал учурда Бириккен Улуттар уюмунун Иранга каршы санкциялары иштеп турган. Ошол себептен Хусейн нефтини жашыруун түрдө Ирактан Түркияга жөнөтүп турган. Американын борбордук чалгындоо башкармалыгында иштеп кеткен офицердин айтымында, азыркы ушул эле Хусейндин иштелген схемалары менен ислам мамлекети дагы тонналаган мунай заттарын Күрд провинциялары аркылуу Сириянын түндүгүнө өткөрүп турат. Ислам мамлекетинин контрабанда жолун аныктоо кыйын, бирок айрым маалыматтар боюнча ал Түркиянын түштүк чыгышында жайгашкан Адана шаары аркылуу стратегиялык Баку, Тбилиси, Джейхан мунай жолу менен жүрүп турат. Гринвич университетинин анализдөөсү боюнча жогоруда айтылган маршрут менен ташылып келген мунай жүктөөчү унаалардын ижарасы ислам мамлекети мунай өндүрүүчү жерлерде согуш башталганда эле баалары жогору көтөрүлүп турат. Демек ислам мамлекетинен чыгып жаткан мунай менен Түркиядагы ижарага алынган унаалардын бааларында байланыш бар. Бирок бул изилдөөлөр Түркия бийликтери ислам мамлекети менен мунай базарында катнашы бар экенине күбөлүгүн бере албастыгын алдын ала эскертишет. Ислам мамлекети мунайды сатып алуу келишимдери Түркия аймагында өтүп жатканы менен эксперттин көбү мунай сатып алууда көз карандысыз нефти трейдерлердин катышы бар деп айтып келет. Бирок түрк президенти Эрдоган үй бүлөсү менен өкмөт контролдогон энерго тармак менен үзгүлтүксүз байланышта. Мындан тышкары анын үй бүлөсү жагдайды Адана провинциясы жана Джейхандагы мунай куюучу портко чейин толугу менен көзөмөлдөп турат. 2014-жылдары дагы Түркиянын атайын кызматкерлери гуманитардык жардам деген жүйө менен курал жарак, ок дарыны жашыруун Сириядагы террористтик уюмдарын өткөргөн үчүн бир нече жолу айыпталган эле. Жардырылган орус учагына көпкө чейин так жообун бере албаган Түркия бийлигинин дагы ислам мамлекетинин өрчүшүнө салымы бар деген пикирлер пайда болот.